Кыргыз премьер лигасы 13-чү тур, биринчи айлампа жыйынтыктачы тур десек дагы болот. Андыктан бүгүн Бишкек Сити менен Алай командасы уланткан болчу. Мына бүгүн Мурас Юнайтед менен Ошму командасы бир салга жана Дордой Нефчи абткылууда. Айпанчага көтөрүп берет. Экинчи дем менен жана Алек Марш топту кабыл алды жана эреже бузулду. Пеналь. Ышкырыгы жаңырды. Максат Алыкулов шашпастан сокку бар жана гол. Мурас Юнайтед командасы. Ошму командасына гол киргизди. Командалар 12-чи турдан кийин кубок ойношту. Чабел Гомес өз сокку бар жана гол. Мурас Юнайтед командасы өзүнүн көрмандарын кубантууда. Мыкты кеспер Ричард сокку бар жана Кастикте. Жана эч кандай эреже бузуу жок. Ричардка кесип бериш керек. Жок, өзү жазгырып алуу жана эзигирип баруу, эми сокку жолдош керек. Жок, өнөктөшүнө калтырды. Эми гана оң канатка пас. Оң канаттан жазгырып алуу жана өзү сокку жолдоду. Пенальти. Калсын ышкырыгы жаңыр жана Михаил Губановтан сокку бар жана гол. 72-чи минутасында эсеп сандарын кыскартты жана Мурас Юнайтед командасы дагы гол жаратууга. Айпача чыгарып берет жана Максат Алыкуловдон баш менен сокку бар жана гол. Деген ойын билдирип, мен өзүн көргөзүп жаткандыгын. Ушул командасынын дарбазасында 7-чи катар сандагы Алыкулов